Тасмаев жана ошол эле Анзират Тасмаеванын үй бүлөлүк концертине дагы бир жолу куш келипсиздер. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу мырзалар, жанайымдар, урматтуу менин досторум, туугандарым, айтор баардыгыңыздарды бүгүн ушундай жаркыраган жакшынакай залда көрүп отурганга ушунчалык сүйүнүп, ушунчалык эргип турам. Жылдын 14 февралында белгилүү ырчы аткаруучу, ошондой эле алып баруучу Болот Тасмаев жана Анзират Тасмаеванын Москвадагы мекендештерге атайын майрамдык «Сен билген жоксуң» аттуу чай концертин берди. Чай концерт Москвадагы «Русский традиции» аттуу чоң ресторанда болуп өттү. Атайын Кыргызстандан ат арытып, белгилүү ырчы, аткаруучу, алып баруучу Болот Тасмаев жана бир тууганы Анзират Тасмаеванын чоң чай концерти болуп өтүүдө. Анда эмесе келген коноктордун маанайын билип көрөлү. Болот жигитибиз аксынын булбул жигити. Аябай мен талантын баалайм. Анын бүгүн концертин көрүп, көрман болуп, кол чаап, дем алып, поддержка кылып кеткени келдим. Сен келген жоксуң чыгармасын аябай сүйүп, баалап угам. Ошондой эле Анзиреттин Рыспайдын ырларын аткаруусу аябай жагат. Чыныгы күйөрман десем болот. Сен келген жоксуң деген ыры мага аябай жагат. Ошол. Бир-эки сап айтып бере аласызбы? Ырдап бере аласызбы? Жок, айтып бере албайм. Ырдаганда кошулуп ырдайбыз, атаң мындай. Эсимде жок. Бул эми Болот Тасмаевди тааныбаган кыргызда аз эле бир ырларды укпаган адам болсо баары тааныйт. Өтө күчтүү ырдайт, билебиз. Тамада да өтө күчтүү тамада экенин да билем. Анан мен каяктан билем, ушул YouTube'дан, ушу интернеттен көрүп аябай сыймыктанам, ушундай жакшы күчтүү талант бар экенине Кыргызстанда. Мына келди, элдер отурат. Баягы жаш муундар эмес, орто муундар десем да болот. Аябай жакшы ушундай бир көңүлдүү отурушат. Менин оюм, как уюштуруучу катары айтып атам. Болот Тасмаевдин көп эле ырларын жакшы көрөбүз. Айрыкча ошо «Сен билген жоксуң» деген ырын аябай баарыбыз жакшы көрөбүз. Себеби биздин агайыбыз оонун жазган Сооронбаев Сагын деген агайыбыз. Ошол ырын көп угабыз. Анзират Тасмаеванын жакшынакай ыры менен андан ары концертти улай берсин. Кол чабуулар болсун. Жаз жадырап мен турам сун сайын. Жазда неге келбей койдум кымбатым. Жазда неге келбей койдум кымбатым. Жакшылык бактыга жетелеме, жаштыкка өмүрдү тетелеме.
Майрамдык маанай тартуулаган бул күнү ырчылардын жакын саналаштары, достору, классташтары, ошондой эле талантын баалаган күйөрмандары эс алып отурушту. Болот Тасмаевдин классташтары өзгөчө шаңдуу маанайда ырларын угуп, колдоп отурушту. Мекендештердин арасында жаш таланттар Тасмаевдардын концертине катышып, сахнага алгачкы жолу чыккандар дагы болду. Чай концерт кечки саат 11-де башталып, эртең мененки саат 5-ге чейин уланды. Иштеп эмгектен отпайбы. Анан жумуштан кийин келип, кичине көңүл ачып, өзүбүздүн маанайыбызды өзүбүз көтөргөнү келдик бул жерге. Анан ошо өзүбүздүн классташ досубузду мындай бир кандай десем колдоп, ошого бир каалоо тилектерди айтканы келдик. Болотты мен мектеп жашынан билемин. Пактада чогуу болгонбуз. Булар городской, биз айылдык. Ошо таанып эме сыйлаган үчүн келдик концертине. Тоқсан экинчи жылда болса керек. Биринчи жолу таанышып, бирге иштешип калдык. Ошодан бери 30 жылдай өтүптүр. Мен ошол эле музыкантмын. Өмүр бою кыргызымдын музыкасын ойноп келдим. Кудайга шүгүр эле. Болот менен Анзирет чын таланттар. Бирок экөөнүн тең эмнегедир 25-тен өткөндөн кийин ырдаганды баштады экөөтө. Бул деле бир Кудайым берген насип болсо керек. Ага чейин башка таланттары бар эле. Бирок 25-тен кийин чын эле ырдап кирди. Бул жакшылык мындай, Кудайым берсе 10-12 жыл дегенде мөмөсүн берип турат. Эл жакшы келди. Болот менен Анзиретке чыгармачылык, ийгилик каалап калды. Урматтуу мекендештер, мына көрдүңүздөр эми баягы артист эле жөнөкөй адам болот. Жеңилирээк кийинип турамын, концерт бүттү. Жакшы болду деп ойлойм. Ушул бардык мекендештер аман болуңуздар, бар болуңуздар. Эгерде сиздер болбосоңуздар, мен бул жака келмек деле эмесмин. Ошол мен тилегим, ошол аруу тилегим аман болуп, бар болуп, ошол кыргыз эли ошол бир муштумдай түйүлүп, мамлекетибизди оңдоп, бир жакшы турмушка ынтылалы деген эле тилекти айтам. Анан Супара каналына кечеде бир сонун берүү кылып чыгардыңыздар. Дагы ишиңерге ийгилик. Бактыгүл сага, Мадина сага, кечеги алып баруучу кыз Лирага дегеле жамаатыңар менен бар болгула. Ушунчалык Москва жергесинде өзүңөр патриоттуулук менен
ушундай кичине болсо дагы Супара деген канал ачып, элге кызмат кылып аткандарга мен чоң ыраазычылык билдирем. Ошол эле го дейм. Бар болуңуздар. Келген коноктор ырчылардын жактырган ырларын кайра-кайра ырдатып, чогуу ырдап, сүрөткө түшүп, чер жазып кетишти. Бактыгүл Алымкулова, Мадина Жапарова, Венера Узбекова, Гүлдесте Капарова. Супара каналы 2019 жыл.